Kvartirada мысалы туалет içinde de var birim. Bismillahirrahmanirrahim айтып. Sırttan meşikti açıp tuvaletke girgenge çeyin aytабыз. Анан чыккандайын гуфуронака деп анан айтабыз. Наарат алып жатканда сүйлөбөйбүз, туалетке киргенде сүйлөбөйбүз. Ал жактан эч нерсе айтылбайт. Сыртка чыккандайын кирип баратып же чыгып барат чыккандан кийин. Может, Bismillahirrahmanirrahim засчитывается наарат алганда, кирип аткан. Душқа да ошондой болот да. İstinjabı? İstinjaga çeyin деп атасың? Жок, мисалы, истинжа кылган жерде квартирада белгилүү болуп калат Ооба, ооба. Наарат алайын деп атасың, истинжа кылайын деп атасың, кирип барат бисмиллахты айтып коесуң, бүттү кетти. Засчитывается ошол. Болду, сүннөт атканды. Бүт дененин баары таза болду дегенде өкүм көтөрдү. Душтанчы тоже сырттан ачып кетпейби? Ооба. Душтан айтса болбойт да. Иштен айтып болобу? Жок, ыплас, нажас жерлерден айтпайбыз. Зикир кылынбайт, Куран окулбайт. Алла Тааламдын аты салынбайт кир жерлерге. Бүгүн шашып бирөөнү сигарет иштеп туруп биз салам алейкум деп алдык. Ошого салам бербеш керек эле. Сигарет иштеп туруп алейкум ассалам дейт да. Кудай Тааламдын атын салып сүйлөйт. Ушундай. Дара тамам дегенде де бисмилlah айтып баш керек энди. Кийин унутуп коем десеңиз, анда алдын ала айтып коебуз. Бүттү, сүннөт аткан. Мунганга баратканда бисмиллahirrahmanirrahim деш керек экен. Мунганга барат. Аса казыр туалеттен деле, үйдөгү туалеттен деле тыктан алып койду. Ооба. Барат эле бисмилlah деп койгула, болду уже кет. Сүннөт аткарылып калды болот. Мына тамеки чегип атпайсыз, ичип жүргөндөргө кандай болот? Негиз биз кече мурда күн сабактан өттүк. Бидатчы өзүнүн бидатына чакырып, керсейип, кыйын болуп, шариатта дагы кээ бир алымдар бар. Намаз окугандага да салам бербей келе дегенде катты өкүм ал эми. Мейли аларга салам беребиз. Бирок эми сигарет иштеп турганда, мас болуп турганда Кудай Тааланын атын салып отурбайбыз. Биз аларга салам бербей коелу. Статусу түшсүн. Ал эсине келсин. Мен менен адамдар саламдашпай калды. Мен ит болдум. Арак ичип отуруп мен адам кейпимен чыгып баратам. Адамдар саламдашпай калды мен менен десин. Биз кой деп, кой акырында аста деп отуруп 30 жыл өтүп кетти го балдар. 30га чыгып калдың го мына. Туурабы? Дагы канча жүрөбүз? Дагы 50 жыл жүрөлү. Кой деп отуруп кыямат келип калат го. 50 уже Марска учуп кетип атат. Элдин оюна койсоң кой менен эле жүрө берет, ушинтип элечи. Сооротуп эле. Качан эми амал кылалы да. Арак саткан адамга салам бербей койдук. Салам бербеш керек. Кече өттүк мына китеп. Арак саткан адамга салам бербейли. Сигарет иштеп турганда салам бербей эле коелу.